9 май күнү кечке жуук ушул Тажикстан менен чек арадагы Карабак айылынын мына ушул үйүндө аткезчилик жүк бар деген маалымат менен милиция жана УКМК кызматкерлери келип ушул жерде каршылыкка дуушар болушканы тууралуу маалымат берилди. Бул ушул аймак өзү Тажикстан менен мындай бир кадам эле чектешип турат десек болот. Мына көрүнүп турган лотоктун ар жагы Тажикстан, бул жагы Кыргызстандын жарандары жашайт. Буга чейин да ушул аймактарда аткезчилик жүк менен кармалган окуялар катталган. Өткөн жылдын октябрь айында 2 миллион 750 миң АКШ доллары аткезчилик менен Кыргызстан аймагына өткөн учурда ушул аймактан кармалган. Аткезчиликти токтотуу үчүн келген укук коргоо кызматкерлерине каршылык көрсөттү деп кармалган 3 бир туугандын апасы менен окуя болгон үйгө киргенибизде бош мүшөктөр гана калыптыр. Мына жакта жүк турат. Жүктү көрдүм. Бер коңушум киргизиптир. Ойте мен балдарым жашабайт. Мен балдарым паскы үйдө, кадырдын үйдө жашайт. Ойте солдаттар кирип демелет да. Үйүбүз күйгөн, үйүбүз бүтүрүп берген. Анан өзү оякта жашайт. Мен ошентип туруп неме бар экен. Жүктү көрдүм. Мындай эмне жүк экенин билбейм. Токтоп туруп мен балам кесин көрөйүк, бул кимдин жүгү экен десем, анау мелсе бала болот, анан берге келини бакырып ыйласа, ошол энди ол аялы да, аялы калтак жеди. Эшиктен да кире калып балам жабыша кетти, ону ажыратып, ошол менен сүр эшикке чыгып кеттик. Мына менин үйүм болсо ана Тажикстан. Кантип туруп шетте мен балам антип көтөрүп келе жатканда эм кармаганда арманым жок эди. Шеттен жугат келе жатканда кече келсе энди кепитес келишип суу ичип алып иштейт таладачы, элдин немесине суун меме кылып берем деп. Ошентип келсе, ана ошо коңушубуз ошол киргизген экен. Анан эле киргизиптир да, ояктан мына ол мелсалар менен бирге ошо балачы. Облустук милиция жана улуттук коопсуздук комитети аткезчиликке шектелген 3 адам менен күч кызматкерлеринин ортосундагы окуя тууралуу маалымат таратып, үйдөн коңшу өлкөдөн аткезчилик жолу менен ташылып келген 36 кутудагы 18 миң пачка акциздик маркасы жок тамеки табылган. Анын жалпы баасы 1 миллион 800 миң сом экенин кабарлады. Шектүүлөр үйүнө тинтүү жүргүзүү үчүн барган милициянын талаптарына баш ийбей, шектүү жүгүн жашыруу максатында 2 милиционерге кол көтөрүшкөн. Тартип сакчылары алар алган жараатынан улам Баткенге ооруканага түшкөн. Бул факт боюнча Кыргыз Республикасынын кылмыш жаза кодексинин 374-беренесинде 2-пунктунун негизинде Баткен райондук ички иштер бөлүмү тарабынан кылмыш иши козголуп, шектүү катары Карабак айылынын 3 тургуну убактылуу кармоочу жайга киргизилген. Азыркы учурда тергөө амалдары жүргүзүлүүдө. Баткен районундагы Карабак айылынын аймагында буга чейин да бир нече рет аткезчилер кармалганы белгилүү. Айыл аймактын жетекчиси эл арасында түшүндүрүү чаралары, укук коргоо кызматкерлеринин жоопкерчиликке тартылса да, аткезчилик токтобой жатканын өкүнүү менен айтып берди. Кызышуучу электе кылганыча кылып алдыңар, тойгонуча тоюп алдыңар. Эми кылбагыла, мамиле бузулган азыр. Ошого жараша кылгыла деп элдерге түшүндүрүштөр, чогулуштарда айтылып атат, мечиттерде айтылып атат, именно өздөрүгө да айтылып атат. Бирок именно өздөрүгө айтылганда биз мыйзам чегиде контрабанда кылган болсок, штрафын төлөп чыгып атабыз. Мына штрафын төлөп чыктым. Мыйзам чегиде төлөп чыктым. Силердин ишиңер болбосун, бул менин жеке ишим. Менин ишим органдын иши. Мен органга түштүм, органга төлөдүм, чыктым. Ишиңер болбосун. Бирок силер адамдык демеңер кетти деп элдер бетиге айтса, ишиң болбосун деп коркутууларга барган да. Эми элдер айтып, мындан натыйжа чыккан жок. Эми акыркы күндөрү машинасы конфискация болду да. Бирок ошондой болгон чакта дагы азыр биздин айылда канча машина конфискация болсо, ошо конфискация болгон машиналар кайра чыгып, элдин көзүнчө минип жүрөт. Минип жүрөт азыр конфискация болгон машинаны кайтып минип жүрөт да. Кайтып сатып алдыбы, төлөп алдыбы, кайсы жол менен болсо дагы элдин көзүнчө эч нерсе болбогондой эле жүрөт да. Анан контрабанда кылгандар кылып атат. Эми контрабанда кылган киши жалгыз өзү кыла албайт да. Муну эгерде чек арачы тосом десе, чымчык өткөзбөй тосса болот. Органдар тосом десе, чымчык өткөзбөй тосса болот. Демек, бардык нерсе аралашпы дейбиз да. Себеби аралаш болбосо
2021 жылы 29 апрелдеги чек арадагы куралдуу жаңжалдан кийин Кыргызстан Тажикстан менен мамлекеттик чек арасын бир тараптуу жаап, товар киргизүүгө тыюу салган. Бирок андан кийин деле аткезчилик токтобой жатканы байма-бай айтылып, жергиликтүү калк арасында чара көрүүнү талап кылган. Мындан улам аткезчиликке мыйзамсыз товар ташуу жана өткөрүүгө каршы жаза чараларды күчөткөн мыйзам өткөн жылдын июнь айында кабыл алынган. Бирок андан бери да бул мыйзамсыз аракет токтоп калган жок. Ушул жыл башынан бери чек арадан аткезчилик менен кармалган 50 учур катталган.